Мына мамлекеттик курулуш агенттигинин маалыматын көрдүк. Жумуш болуп атканын көрдүк, ийгиликтерин көрдүк, жакшы. Мына билим берүү министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги барбы? Саламаттык сактоо министрлиги. Бар. Азыр айтылып кеткендей, мына тандоо маселеси, кайсы мектеп кирет, кайсы объект кирет. Ошону катышканда силер сунуштайбыз деп атасыңар. Мына азыр билим берүү министрлиги айтты, биз 1030 объекти биз сунуштадык. А силер 1030 объекти сунуштаганыңар менен айырден каалаганын мына капиталдык салымдар боюнча Минфин өзү эле тандап киргизип коюп атабы? Кандай болуп атат ошо? Ошол жөнүндө жооп берилечи. Билим берүү жооп берейинби биринчи? Ооба, билим берүү, саламаттык сактоо 1031 объект ошол 24-жылга сунушталганда сөзсүз түрдө биз ушул МАМ курулуш менен жана каржы министрлиги менен буга чейин айтылгандай чогулуштарды өткөрүп, жанакы ошонун ичинен эң биринчи иретте 67 объект биз сунуштаганбыз. А ушул жылкы 25-жылга 947 бизге кайрылуудан келгендердин баарын анализдеп чыгып, биринчи очередке 135 объекти биз сунуштап берип, анан МАМ курулушу менен биргелешип жумушту алып барып атабыз. 135 объект болду. Ошондо быйылкы 2024-кө канча объект сунуштадыңар? Ошонун эң кооптуу деген. Эң кооптуу деген 67 объект болчу. 67 объект. Мына капиталдык салымдар боюнча ошонун канчасы кирди? Эң кооптуу 29 кирди. 29-ду кантип тандадыңар? Ошол маселе болуп атат. Мына мен буну айтканым, биз 2020 мына 1 жыл болуп калды. Ушул мекенчил топ барып жеринде көргөнбүз. Нокат районуна барып эң кооптуу кээ бир мектептердин стеналары түшүп калган. Ал жерде силер балдарыңарды алып барсаңар окутпайсыңар. Ошондой мектептер бар, мына бирөөсү да кирген жок. Аны ким тандап атат анда? Кантип тандайсыңар ошону? Мына кооптуу болуп атат. МЧСтин корутундусун айтайын, башкасын айтайын, баары бар. Ал жерде каттарды мына мекенчил топ турат. Канча жол бердиңер? Биз баргандан кийин. Биз Рашимбек Исбаевич чечимин киргизип туруп, тийиштүү министрлик баарын жөнөткөнбүз. Билим берүү бергенбиз баарын. Ошонун ичинде мына эчтеке тандалбай, мына 1 жылдан бери ошо турат. Анда бүгүнкү жыйында ошентип чогулабыз да кайрадан өтөт, кийинки жыйында дагы карайбыз банда. Муногу маалымат боюнча силерки вообще тандоо туура эмес. Мына саламаттык сактоо министрлиги силер больницаны мына Нокат районунда, Жаңы Нокатта больницасы аварийный состояние. Оор биз барып мекенчик тобу көргөнбүз. Ошону сунуштадыңарбы 2024-кө, 25-ке мына 2 жыл өтүп атат. Ооба, сунуштаган Нокат районунда 2 объект кирилген. Уже 24-жылы ошол эле айтып кетейин. Нокат районунда ошо Көкжар айылындагы 100 койка имарат, анан экинчи объект бул Көкбелдеги Жаңы Базар айылында Исанов айыл өкмөтүнөн больница кирген болчу. Уже эмеси башталды, иштери. Сиз туура эмес айттыңыз. Көкжар айыл өкмөтүндөгү больница ол переходящий 2000 канча жылдардан бери келип атат. Бүгүнкү күнгө чейин бүтпөй атат. Мына ошондой эле Кулуштан Кулатов айыл өкмөтүнө мектеп. Ал жердеги мектепти мына билим берүү министрлиги сиз барып туруп көрсөңүз, сеңгүч панелден жайда невозможно ичиде мүмкүн эмес балдар окуганга. Кышында үшүйт, суук болот. 17 жылдан бери ошол жерде переходящий болуп келип атат. Сиз билесизби, кимдин маалыматы? Ошого ким жооп берет? Кулуштан мектеп. Биз кошумчалык менен уруксат берсеңиз. Негизинен биз саламаттык сактоо объектилери боюнча ар бир райондо борбордук өздөрүнүн больницалары бар. Биз ошол бир райондо бир больницаны бизге саламаттык сактоо министрлигинин сунушу боюнча ремонттоп же болбосо кошумча корпустарын куруп берип атабыз. Нокат району боюнча биз Көкжар айыл өкмөтүндө өзүнчө бир больница, Көкбелде өзүнчө больница, анан центральный больницасынын өзүнүн ремонтун да карап атабыз.
Эми биз мындай Yok туура айтты да. Siz Бир эле айтты да. райондо Анда siz только чечишиңиз больница керек менен экен да, гана- анда мына капиталдык салымдар боюнча Минфин чечиш керек экен да. Министерство билим биз берүү, чечтик. саламатты сактоо, ошолор сунуш берип атпайбы? Сунуш Сиз сиздин айтып атасыз. объектиңиз боюнча сунуш берген эмес. Кайсы объект боюнча? Сиздин азыркы айтып аткан Менин больницаңыз объектим боюнча боюнча. сиз бергенсиздер, туурабы? Сиз бергенсиз аны, Министерство дагы образования бере элек аны. Ой, Министерство здравоохранения берген жок. Буну сиз сунуштап атасыз да. А булар как өздөрүнүн мекемеси катары бизге именно Министерство здравоохранениядан сунуш келип түшө элек. Биз карап чыгышыбыз керек да ошол сунуштардын баарын. Бизге госзаказчик сунуш берсе, анан сиздердин берген сунушуңуздар менен биргеликте карап чыгабыз да. Буну сиз жеке өзүңүз барып, карап, анан сунуш берип атасыз. Анан Жеке өзүм барган жок, мекенчил тобу барды, баарыбыз көрдүк. Комиссион депутат кетип катары барды. барып карап атасыз да. А биз бүгүнкү күндө курулуп аткан больницаларды бүтүрүшүбүз керек да. Мисалы үчүн райондо биз 3 Туура объект айтасыз, макул, сиз райондо куруп атасыз. Мына Көкжар айыл өкмөтүндө кайсы жылы башталган ошо больница? Айтып коюңчу анда. Ал объект боюнча курулушун, ал курулуш компания жооптуу. Бул боюнча Госстрой дагы жакшы билет. Ал компанияга кандай чара колдонулорун биз билбейбиз. Бирок каржылоо маселеси боюнча биз толук бергенбиз. Уксаңыз сиз, ушул больница элдин баары жылда бүгүн ачылат, эртең ачылат, быйыл ачылат, жазда ачылат, күздө ачылат болуп келип атат. Бул больницага биз 80 миллион акча бергенбиз. Бүгүнкү күндө 17 миллион дебитордук карызы бар. Ал жумушун кылса биз дагы акчасын беребиз. Бул биз мамлекет тарабынан эч кандай күнөө жок. Ошо мамлекет тарабынан күнөө деген жокпу, сизди күнөөлөгөн жокмун мен. Ошол больница качан бүтөт? Урматтуу депутат, Курулуш компания бүтүргөндө жооп берип коеюнчу. Эгер курулушу башталса, быйыл бүтүрөбүз. Анда эч маселе. Мына быйыл бүтөт экен, э? Андан тышкары дагы бир маселе, мынакей сиздер көтөрүп аткан маселе бул система единого заказчика. Бүгүн бизде жок болуп атат ошол нерсе. Мисалга катары айтып кетейин, мынакей Минздрав, Минобразование өзлөрүнүн сунуштарын бергенде биз баягы орто жолдо может жоголуп кетеби, может каралбай калат, ошондой маселе болот. Система у нас нету, орусча айтканда, у нас отсутствует система единого заказчика. Бул нерсени жоюу максатында ачык эле айтайын, уже жакын арада биз Москва шаарына иш сапарга барабыз. Ошол жактан единый система единого заказчика деген системасы бар экен, ошону биз сурап жатабыз. Ошону бизге бергиле, биз көчүрүп алалы дагы. И ошол жерде анан Минздрав дагы болот, Минобразование да болот, Минфин да болот, баардыгы болот. И ошол жердин ичинен баягы система өзү тандап, мындайча айтканда, өзү курулуш иштерине мындайча айтканда керектүүсүн өзү определять этип турат. Биз ошол системаны киргизишибиз керек. Ошо качан кирет? Муну мен азыр сүйлөшүүлөрүн жүргүзүп атам. Кудай буюрса, ушул февралдын ортолорунда Москва шаарына биз баралы деген ниетибиз бар. Ошол барганда анан ошол жактан чечиле турчу маселе. Жакшы. Ага чейин могу мектептер, могу больницалар эмне болот? Ошо күтүп тура беребиз. Мына жылыга мен азыр айтканым билим берүү министрлиги менен саламатты сактоо министрлиги барып талашып, киргизип, кат жөнөтүп койдук дейт. Ал жакта Минфин акча бөлбөй атат дейт. Жообу ошентип келип атат. Менде каттар бар, силерге барын берейин. Биз барганда мына ушу мекенчил топ Нокат районунун Жиде айылында сыр балдар уже ал 50 канчанчы жылгы курулган мектеп. Ошону да карап коюңуздар. Муногу Жарайт, карайбыз аны. мен списокти сизге берейин, Нурдан Кемелович. Ушу боюнча тактап киргизе турганын киргизип коелу, э? Жарайт. Анан дагы бир маселе. Муногу спорт залдарды кандай кыласыңар? Спорт залдар боюнча мен сизге бир кыскача маалымат берейин. Бизде мурун ушу Союздан калган бир тенденция бар эле. Спорт зал менен жанакы маданият үйүн өзүнчө кармачыбыз. А бүгүнкү күндө биз азыр типовой проект жасаганбыз. Ошол типовой проекттин алкагында кечинде, то есть күндүз спорт зал болсо, кечинде бул маданият үйү болуп калат. Жанагындай раздвижной системалары бар. Жанакы отургучтарды раздвижной кылып, и дагы бир нерсени айта кетчү нерсе, спорт залы болобу, маданият үйү болобу, бул пустовать этпей иштеш керек. Анан экөөнү бириктирип туруп, бир эле мындайча айтканда системаны киргизсек, ошол туура болот. Бул системаны биз киргиздик. Азыркы учурда спорт залдар менен маданият үйлөрү керек болгон объектилерге, жерлерге биз ошо бир эле объектини куруп, ошону и спорт зал катары дагы, и маданият үйү катары да колдонууга берип атабыз.